Саламатсыздарбы урматтуу Россия жергесиндеги мекендештер жана жалпы эле YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бул ирет кайсыл бир теманы же бир маселени айтуу үчүн, жаңылык айтуу үчүн эмес, болгону сиздер мага айткан пикирлерге өзүмдүн пикиримди айтуу үчүн, сиздер менен жандуу баарлашуу үчүн чыгып отурам. Чыгып отурам дегенде эми жогорку кеңештин трибунасы эмес, КТРКнын эфири эмес, жөн гана өзүмдүн YouTube каналым, андыктан анчалык олуттуу көрүп, катуу сындамай жок, жай гана өзүмдүн пикирим, өзүмдүн каналымдагы жеке пикирим экендигин эске аласыздар деген ойдомун. Эмне жөнүндө сөз кылгым келип жатат? Мурдагы видеолордо өзүңүздөр билесиздер, мигранттардын атынан президент катышкан курултайга барган делегаттар жана алар көтөргөн темалар тууралуу видеолор жүктөгөнмүн. Деги эле башка видеолордо деле көпчүлүк пикирлер акыркы учурларда диаспорага, ошол эле элчиликке нааразычылыктар, анан элчилик кетсин, диаспора иштей албайт, кетсин, министрди алмаштырыш керек, элчини кетириш керек деген пикирлер болуп атат да. Ошого менин пикирим кандай? Албетте араңыздарда диаспоранын, элчиликтин ар бир кызматын, функциясын, милдетин аябай так билгендер бар, балким ал кызматтарда иштегендер дагы бар. Бирок ошол эле учурда кайсыл жерден эмнени талап кылышты же болбосо диаспоранын өзү эмне экендигин түшүнбөгөндөр деле бар араңыздарда. Ошондуктан кыскача айтып өтөйүн. Диаспора бул ушул Россия жергесиндеги кыргыз мекендештердин, мигранттардын десек да болот, бирикмеси, уюм. Албетте юридикалык каттоодон өтөт, бардыгы документально да, устав болот, команда төрагасы дегендей. Ошол эле учурда эске алыңыздар, бул мамлекеттик орган эмес, мамлекет диаспорага акча бөлбөйт. Мамлекет түздөн түз диаспораны кандайдыр бир кайсы бир деңгээлде эсептешип аткан жайы жок. Ал эми мамлекеттик орган бул элчилик болуп эсептелинет. Мамлекетке айтыла турган маселенин бардыгы, ошол сиздердин көйгөйүңүздөрдү уга турган, чече турган элчиликтин алдында консулдук бөлүм бар. Ошол бөлүм мигранттардын маселесин карашы керек, чечиши керек. Эми бул жерде дагы туура түшүнүш керек болуп атат да, элчиликтин мыйзам талабы боюнча, деги эле жалпы устав, состав боюнча дагы бардык маселени чече берүүгө, чечип салууга мүмкүнчүлүгү жетпей калган жагдайлар көп экен. Экинчиден, кайсы бир маселелердин чечилүүсү бул эки мамлекеттин маселеси болуп эсептелинет. Мисалга, албетте Москваны биз Кыргызстандын 8 областы көрөбүз, бирок андай эмес да. Мисалга, кайсы бир акимден же губернатордон талап кыла алабыз. Ошол аймакта кандай маселе болсо, түздөн түз акимге барып же губернаторго барып, ушул маселени ушундай чеч деп талап кыла алабыз. Анткени алар түздөн түз мамлекеттик бюджеттен акча алып, элге кызмат көрсөтүү үчүн иштешет. Алардын иши, функциясы ошондой. Ошондой эле функция менен элчиликтен талап кылалы деген кезде анча туура келбей калат. Себеби дегенде элчиликтин өзүнүн функциясы бар. Биз талап кылган маселелерге толук жооп бере албай калган жагдайлары көп экен. Албетте, анан эми ошондо мигранттардын үнүн эч ким укпай калабы, мигранттардын маселеси эч жерде айтылбайбы, бийлик аны эске албай калабы, бийлик билбей калабы биздин маселени деген суроо жаралышы мүмкүн да. Кайра эле ошол диаспора аркылуу, мисалга кече Москвада шайлоодо кандай бир суукка карабай тыгылып, аябай бир узун кезекти күтүп депутаттар шайлабадыкпы? Мына ошол өкүлдөрүбүз биздин маселелерди бийликке жеткире турган түздөн түз өкүлүбүз болуп эсептелинет. Бул сөздөрдүн баары эмне үчүн айтылып жатат? Чет өлкөдө болгондон кийин сиз экөөбүзгө түзүлгөн шарт бул мамлекеттик деңгээлде каралып калат экен да.
азыркы учурда мамлекеттердин мамилеси кандай болуп жатат? Бир чети карасаң, президенттер кайра эле жолугуп, мамилеси аябай тыгыздай болуп, анан ар бир жолуккан сайын бизде үмүт пайда болот. Президент жолукту, эми кыргыздарга жеңилдик берсе керек, мына ушунусунда депчи. Күтөбүз, бирок тескерисинче жок, андай болгон жок. Анан жакшылап ойлонуп көрсөң, президент өзү коңгуроо кагып аткан болот да. Көптөн бери эле коңгуроо кагып келатат да. Негизичи, мекениңерге кайткыла, мигранттар үйгө кайта турган мезгил келди депчи. Бул эскертүүнүн артында эмне жатат? Буга чейин да биз кыргыздар Россияда эркин жүргөнбүз, аябай бир жеңилдиктер бар болчу. Бир эрежелерди киргизип туруп эле анан кайра секин жеңилдик кылып коюшат болчу. Почему-то бул жолу андай болгон жок. Анан биздин мекендештер таң калды. Что-то Жапаров жакшы иштебейт абы, же Путинге тил өтпөйт абы, эмне үчүн мындай болуп атат? Баягыдай жеңилдиктер жокко депчи. Бирок Жапаровдун позициясы бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Мекендештер, үйгө кайтуучу мезгил келди. Кайсы силерге мурдагыдай эркиндик, мурдагыдай жеңилдик берилиш үчүн Россияда Кыргызстан, целый мамлекет, президент кайсы бир деңгээлде алардын талаптарына баш ийиш керек болуп калат да. Мисалга, атаңдын акчасы жок, бирок сен магазинден аябай шоколад жегиң келет. Анан деген кээ бирки балдар болот да, аябай ыйлай берет атасы деген, аябай мындай бир мукурап, айласы төгөнгөндөчү магазинге кирип жалдырап, эми пожалуйста карызга берип тургулачы балам, ыйлап атат деп анан тигини карызга алып берсе болот да. Ошол эле учурда кээ бирки акылдуу балдар бар да. Акча жок балам, башка жолу, азыр үйгө барып туралы десе, деп кете берет. Атасын угупчу. Азыр бизде ушундай шарт болуп атат. Жапаров айтып атат, да, турмуш тиричилигиңер Россияда жакшы, Россия менен мындай жакшы өнүгүп атабыз. Бирок азыр үйгө кайта турган мезгил болду. Балам, азыр акча жок, үйгө келе бергиле депчи. Анан азыр эми ОВМ чечпейт деп кыйкыргандан, же болбосо ОВМ кайсы бир мезгилдерде жеңилдеп калат деп күткөндөн дагы майнап жок. Азыр акылдуу балдар Кыргызстанга барып, Кыргызстандын өзүнүн өндүрүшүн колго алып жатат. Жана акылдуу бала үйгө барып, анан апасы менен биргеликте домашний печенье жасагандай эле азыр акылдуу мекендештерибиз Кыргызстандын өндүрүшүн өнүктүрүүгө салым кошуп жатат. Да, барыңыз. Возможно, иш орундар жок, фабрикалар жок. Бирок сиз алып барган акча менен балким жаңы компания курулат, же жаңы компания ачылып, бирок иштеп кете албай жаткан кезде сиздеги тажрыйба менен ал жакшы жолго коюлуп кетет. Ушундай кантсе да үйгө кетүүчү мезгил келип жеткендиги чындык. Кетебизби?